Muгалимдин сабагы бала менен сабак да. 9 класстын балдары сени сынап атат. Азыркы балдар жакшы, азыркы ата-энелер көйгөй. 90-жылдагы ата-энелер, балдар ата-эне болуп ата болуп калды калды. дагы. Азыр бизди балдар кыйнабайт, бизди ата-энелер кыйнайт. Күнөөнү моюнга алдырганды үйрөтпөсөң балага, ал мыкты эркек эмес, жоопкерчиликсиз адам болуп өсөт. Мугалимдин иши көзгө көрүнбөгөн иш. Көзгө көрүнбөгөн иш эч качан бааланбайт. Жетекчи деген мен дейт, лидер деген биз дейт. Калыстык, адилеттик болбогон жерде сөзсүз түрдө жаңжал болушат. Үндөбөй эле эч кимге эчтеке билдирбей эле жүргөн мыкты мугалимдер бар. Анан кийин ар бир кадамын жарыялап жүргөн мыкты мугалимдер бар. Эми буну жана мыкты мугалимдин мыктылыгын окуучу баалайт. Окуучунун көзү менен караш керек. Саламатсыздарбы урматтуу Таасирет каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Таасирет подкасттагы жаңы рубрика бул директор менен баарлашуу. Тагыраагы биз билим берүү майданындагы директорлорду ушул подкастыбызга чакырууну баштадык. Алардын эң алгачкы коногубуз Ноокат районуна караштуу Мырзагапаров атындагы жалпы билим берүү жатак мектеп комплексинин директору Тиллаева Акмарал Арапбаевна. Эжеке куш келипсиз. Эң олу алтынай болгон убактыңызды ажыратып келгениңизге чоң рахмат. Алдын ала эжеке азыр эле айттык, бүгүнкү биздин баарлашуу эң негизинен ушул билим берүү айдыңында, билим берүү майданында, таалим тарбия туурасында болот. Андыктан сиз билим берүүнүн мыктысы катары, аны менен көп жылдык директор, жетекчи катары ушул бүгүн ушул жогорудагы теманын тегерегинде кеп кылсак, эгер уруксат берсеңиз. Эң олу ушул эми бизди, сизди Ноокат жергеси, Ноокат району жалпы журт жакшы тааныйт. Ошондой болсо да биздин көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу бир кеңирээк айтып өтсөңүз жакшы болот эле, тааныштырып. Саламатсыздарбы? Мени бүгүнкү ушул берүүгө чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Мен Тиллаева Акмарал Арапбаевна, ушул Мырзагапаров атындагы жалпы билим берүүчү жатак мектебинин директорумун. Эмгек стажым ошо 29 жыл, ал эми директорлук кызматта 14 жыл болуп атат. Адистигим боюнча кыргыз тили жана адабияты мугалими. Тилчисиз демек, а? Тилчимин. Жакшы эжеке, мындай кылалы, биз мугалимдер дайыма ошол балдар менен иштешебиз. Келечек муун менен иштешебиз. Андыктан айтайын дегеним, кеп төркүнөн ушул өзүңүздүн балалыктан баштасак, өзүңүздүн окуучулук мезгил, студент мезгилден бир азын-аулак айтып өтсөңүз, кайсыл жерде төрөлгөнсүз, кайсыл мектепте окугансыз дегендейчи? Биз мен эми Ноокаттын эң көрктүү жери, асманга жакын жер деп коебуз. Көккө жакын, асманга жакын жер Көкбел айылынан төрөлгөм. Ошол мезгилде Көкбел орто мектеби, азыр эми Аблаков атындагы орто мектебинде ошол жерде толук 11-классты бүтүп, анан Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетинде ошо кыргыз тили жана адабияты боюнча адистикте мугалимдик кесипке болдум. Менин ушу кыргыз тили жана адабияты мугалими кесипти тандашыма бирден бир себепкер ошол азыркы учурда бар ардактуу эс алууда агайыбыз Ташан агай болгон. Анан кийин Шарип эжеке. Анан бизди ошол 7-8-класста окуп жүргөндө Көкбел орто мектебинде тереңдетилген класс деп ачылган да. Ошол тереңдетилген класста 3 класстан мыкты окуган окуучуларды тандап, кыргыз тили жана адабият сабагынан тереңдетилген класс кылып, анан ошол класска класс жетекчи болуп, анан азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филология факультетинде мугалим, ошол кандидат эжекебиз Алиева Фарида эжеке. Бир жагынан класс жетекчи, экинчи жагынан ошол кыргыз тил жана адабиятын тереңдетип окутуп келген мугалим болгон. Анан ошол убактагы бизге колдоо көрсөтүп, биздин башка класстардан өзгөчө класс кылып, тарбиябызга, билимибизге өзгөчө камкор, өзгөчө шарт түз берген. Ошол убактагы азыр эми ырабаттык болуп кетти Адилов Келдүү агай менен анан Ташбаев Акыл Мазанович. Менин ушу жеке мугалимдик кесипке барышыма, болгондо да кыргыз тили жана адабияты адистикке болушума ошол агайлардын салымы чоң. Ошолордун таасиринен улам бүгүнкү күндө ушул кесипти аркалап келе жатам. Жакшы, ошентип тереңдетилген класста окуп, анан Ош мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырдыңыз. Ал жерде кандай болду билим алуу? Деги эле сиз менен биздин студенттик мезгил өтө оор учурга туура келди окшойт эми. 97-98 2000 жылдар өтө оор болгон да. Студенттик учуруңуз кандай болгон? 90-жылдар эми ошол убактагы Советтер Союзу тарап, баягы биздин ата-энелерибиз көбү жумушсуз калып, колхоз совхоздор жоюлуп,
Анан биздин студенттик күндөр өтө оор учурда туура келди. Ал учурда нандар жанагындай талон менен берилип, биз азыркы студенттердей ээн эркин басып жүрө алчу эмеспиз. Анан өзүбүздү өзүбүз камсыз кылалы десек азыркыдай же кафе ресторан жок беле билбейбиз. Ушу түшкө чейин окуп, анан түштөн кийин үйдө болуп гана кырдаал. Көбүнчө түйшүк ата энелерге түшкөн да. Ата энелерибизге түшүп, ошол кыйынчылыкка карабай, ошол муктаждыкка карабай, ошол ата энелерибиз бизге жогорку билим берди. Анан биз окуп жүргөндө университетти Бакыт Бейшев ага жетектеп турган. Ал агайдын өзгөчөлүгү жакшы болчу. Ошол убакта Ош мамлекеттик университети эң алгачкы жолу кошумча факультеттер ачылган. Юридикалык факультет ошондо ачылып калды. Медициналык факультет ошондо ачылып калды. Анан Ош мамлекеттик университетинин базасы бир топ жакшыра баштады окшойт. Ошондуктан биздин ошол убактагы, ошол кездеги бүтүргөн окуу жанагы студенттер бүгүнкү күндө алдыңкы көпчүлүгү ушу жетекчи кызматтарда, көпчүлүгү университеттерде өздөрүнүн илим жактап келе жатат. Демек биз ошол турмуш Оордугуна карабай, оордугуна карабай, турмушта өз ордубузду таап, ошол көксөгөн максат тилегибизге жетип отурат окшойбуз деп ойлойм да. азыркыдай эмес, азыр кээ бир студенттер болор болбос кыйынчылыкка карап эле окуусун Азыр эми таштап. шарт жакшы, аябай шарт жакшы. Азыркы балдар көбүнчө акчага көбүрөөк басым жасайт экен дагы. Түшкө чейин окуу жайга барса барып, барбаса барбай, анан түштөн кийин кафе ресторанда. Окуучулар деле, экти окуучулар деле 9-10 класстан баштап айылдагы тойканаларда иштеп атпайбы. Демек бизде бүгүнкү күндө мисалы үчүн 90-жылдары, 2000-жылдары турмуш шарты оор болсо дагы билимге көбүрөөк басым жасалса, азыркы учурда акчага көбүрөөк басым жасалып атат да. Эми ошол азыркы окуп жаткан окуучулар, азыркы окуп жаткан студенттер 20 жылдан кийин, 15 жылдан кийин кандай кесип ээси болот, кандай балдар тарбияланат, кандай чыгат, биз үчүн күмөн да. Азыркы баалуулук билимге эмес, көбүрөөк материалдык муктаждыкка басым жасалып атат. Азыр иштебеген, жалаң окуу менен болгон студентти мен жолуктура албайм да. Бүт баары керек болсо биз окуп жүргөндө мына медицина факультетинин студенттери кечки окуйт болчу. Ушу кечки саат канчага чейин ар жерге көчүп окуйт болчу. Азыр мен билгенден ошо медицина факультетинин студенттери да иштейт дегенди угуп, мен кайсы учурда кантип иштейт мен үчүн түшүнүксүз да. Анан качан даярданат? Анан ал университеттин мугалимдери да анда башкача болчу. Мисалы үчүн бизге Жейнал Шериевич сабак берген аябай күчтүү агай болчу. Даярданат болчубуз. Түнү менен бутубузду тазикке суу салып алып окуп, шпарагалка жазып, анан ошол агайдын шпарагалка тутуп алып, анан шпарагалканы жаздыңбы? Жаздым. Сен өзүң ушуну жазганың үчүн мен сага 4 коеюн же 3 коеюн. Анткени сен ушу жаздың, ушуну жок дегенде 10% билдиң да, мээнет кылдың да, түнү менен уктабадың да. Анан жана почеркин салыштырып, сенин кол жазмаң экен деп, анан ошо тутулуп калсаң дагы ошону баалоочу. Демек Эмгекти баалоо деген бир топ азыркыга караганда жогору окшойт. Алгачкы эмгек жолуңузду кайсыл жерден баштагансыз? Алгачкы эмгек жолумду ушул азыркы иштеп аткан, мен дарак бир жерден көгөрөт деген сөзгө толук эле ишенем. Ар жерге секирбедим. Окуу жайды 97-жылы бүтүп келип, 1996-жылы мамлекеттик практикага бизге Журоев Ташболот ага жетекчи болуп келип, анан ушул интернатка, анда Ноокат жатак гимназиясы деп аталчу. Анан ошол жерге бөлүнүп келип, анан ошол жерде 2 ай, бир чейрек, сентябрь, октябрь практикада болуп келдик. Тагаева Тажикан эжеке, ошол эжеке ошо экинчи практиканы, биринчи практикабыз 4-курста Салиев атындагы лицейде болгон. Анан ошол эжеке көп жардам берди. 1997-жылы мен окуу жайды бүтүп, ушул жерге кайра бизге кыргыз тили жана адабиятынан адистик мугалим керек деп, ошол убакта райондук билим берүү бөлүмүнүн кадрлар боюнча жетекчиси Токуров атын эсиме чыгып атат, билимкананын директору ошол агай. Асан агай беле? Ошол агайдан кийин бөлдүрүп келип, анан ошондон бери иштеп атам. Мына 29 жыл бир жерде, ушул жерде иштеп, алгач кыргыз тили жана адабияты мугалим болдум. Андан кийин 2003-жылы тарбия иштер боюнча директордун орун басары болуп 8 жыл иштедим. Эжеке, 1 мүнөткө. Сиз алгачкы жолу тарбиячы болуп келдиңиз ушул гимназияга. Ал мезгилде гимназиялы эле, туура? Гимназия. Сиз алгачкы жолу ошол гимназияга тарбиячы болуп келгениңизде
биринчи жылдагы же алгачкы педагогикага, алгачкы мугалимдикке кадам таштагандагы кыйынчылыктар, кандай кыйынчылыктар болду же балдар менен бат эле тил табыштыңызбы? Мисалы мен мугалим болуп биринчи жолу Бешкоргон орто мектебине барганда далай кыйынчылыкты көрдүм да. Себеби баары бир бала менен иштөө бул өтө татаал нерсе. Бул бала менен иштөөдө кандайдыр бир чыгармачылык талап кылынат, кээде сабырдуулук талап кылынат дейм да. Анын айтайын дегеним ушул алгачкы эмгек жолуңуздагы бир аз бир башка эми эле мугалимдикке кадам таштаган бизди көрүп аткан жаштарга бир кандайдыр бир жардам болуп кала эле дейм да. Эми сиз тарбиячы болуп келдиңиз бул жерге. Тарбиячы, ооба, тарбиячы болуп келгенде биз интернатта эсептелет. Интернатта мен биринчи жолу эметтим да. Буркая Салиевада 4-курста практикага барганда бизди жатаканага интернат ишине аралаштырган эмес. А бул жерге биринчи жолу келгенден кийин анан жатаканадагы балдар мындай орто мектепке барып келип балдарга караганда мындай көз караштары башкача, сыноо көз караштары, баалоо мындай башкача, такыр башкача болот да. Кээ бирки мугалимди тең туш катары көрөт, кээ бирки мугалимдерге мындай өзгөчө мындай аралыктан сактайт, кээ бирки мугалимди жакын көрөт. Көбүнчө сыноо көбүрөөк болот экен. Айрыкча жаш келгендерге Сындап, жаш эжекелерге, жаш агайларга кандай кылат экен, кандай реакция кылат депчи. Анан бирок мен келгенде 6 класстан кабыл алчу, анда 6 класска тарбиячы болуп келип калдым бир агай менен шерик болуп. Анан ошол агай көп жардам берди. Анан эми кичинекей класстар, анан чоң класстарга, 9-класстарга сабак бергенде ошол класстар бир аз эми мындай баягы жаш мугалимди тоготпогондой мамиле кылат. Азыркы учурда деле бар. Мен буга азыр каршысынча көп го азыр андай учурлар. Мен бул кырдаалдан оңой эле чыктым, анткени мен 4-курста Салиев атындагы интернат, лицейде мугалим болуп барганда Жамал Касиеванын колуна барып калгам. Анан ошол эжеке анан бир жума сабак өткөндөн кийин эми сен өт, мен артта отуруп турам дейт. Анан мен тема өтүтөм, эми тема өтүп анан балдардан сурасам эч кимиси жооп бербейт. Бирин тургузам, жооп бербейт, экинчи тургузам, жооп бербейт. Анан ошол столдо турган бойдон катып калдым. Эч мындай мугалимдин сабагы бала менен сабак да. Бала мугалимди коштоп кетпесе, бала мугалимдин сүрөп кетпесе, ал мугалим, ал эч ким эмес да. Ал сабак да эмес, мугалим эмес. Анан эчтеке болбой туруп калдым. Анан Жамал Касиев акырын ордунан туруп, анан мен желкемен сүрүп мындай кармады, анан отургузуп, анан өзү сабакты улады. Улап бүттү, балдарга эчтеке деген жок, эмнеге жооп бербей атасыңар деген жок, урушкан жок, эчтеке дебейди. Мен акырын отургузуп туруп, анан өзү ошол мен өткөн сабакты улады да, анан балдар чыгарып туруп, анан аябай жакшы насаат айтты да. Ошондо ошол кантип кырдаалдан чыгып кетиш керек. Ошону айтып атат, 9-класстын балдары сени сынап атат. Сен эмне болсо, мен бир жума сабакка чыкканда аябай күчтүү класс. Ал Жамал Касиеванын биз методун, усулун университетте окуткан Марията Кишиева, Жамал Касиеванын усулдары окуу жайга жайылтылган да. Окуу жайда биз ошону окуганбыз. Бирок ошону анан ошол эжекенин колдоно албай калдыңыз. Анан ошондо отургузуп алып, анан кийин кырдаалдан кантип чыгыш керек, балдардын психологиясын аябай жакшы үйрөткөн. Анан ошол эжекенин үйрөткөндөрү менен бул интернатта көп кыйынчылыкка дуушар болгонум жок. Бирок ал мезгилдеги балдар бүгүнкүгө караганда мынтип айтат да, бүгүнкү балдар тартипсиз. Мен бүгүнкү балдар жакшы эле, мурунку балдар аябай эме болчу да. Жанагы эме 90-жылдардагы ата-энелер кеткен, башка турмуш оор, шарт. Азыркы балдар жакшы, азыркы ата-энелер көйгөй. Ошол учурда балдардын ата-энелери жакшы болчу. Балдар көйгөйлүү болчу. Мындай өтө тартипсиз, өтө баягындай топтолгон уруш болгондо, уруш баягы топ болуп уруш болгондор, мектеп болуп уруш жаңжал болгондор ошол 2000-жылдары, 90-жылдардын аягы, 2000-жылдары мен алгач иш баштаганда аябай көп болгон. Бизди ошол кыйнаган. Бирок ошо ата-энелер менен иштегенде бир да ата-эне бизге каршы эметпейт эле да. Кайра тескерисинче биз менен биргеликте балдарды кантип тарбияласак. Ушу чын балам ушинтип калды. Мен балама кат айта албай калдым, кандай кылсак. Тескерисинче азыр балдар жакшы. Ошо 90-жылдагы ата-энелер, балдар ата-эне болуп калды дагы. Баягы бала кезде да ошондой болду да, ата-эне кезде да ошондой атат да. Баягы бизде азыр мен мынтип айтам да, азыр бизди балдар кыйнабайт, бизди ата-энелер кыйнайт.
Азыр биз эч балдардан кыйналбайбыз. Ал бала мисалы кээ бирисин жакшы сүйлөйсүң, кээ бирин кичине катуураак айтасың. Ошол баланын оңдоюн, баланын жакшы жагын айтайын десең, ошол жанагы ата эне өзү ата-энелер укпайт көйгөй деңиз. болуп атат. Ошол 90-жылдагы баягы хулиган Балдар бала азыр учурда ата-эне болуп калды да. Анан болушат мен бул. ата-энелер чогулушунда айтам. Мына улуу муундун ата-энелери, сиздерде эч көйгөй жок. Мен сиздерди өтө эметем. Жаш ата-энелер, сиздерди бала тарбиялоо дагы жок, өзүңүздөрдү тарбиялаш керек. Ушул кыйнап атат да. Баягы бирөө эметти эле, мен жанагы эме катары деле айтып жүрөт, күлкү катары деле. Жанагы келин кыйын учурда келин болдум, анан кайнене кыйын болду, эмне болгондо кайнене болдум деген сыяктуу. Ошондой болуп атат да. Баягы биз жаңы ишке киргенде бизди кыйнап жүргөн балдар Бүгүн ата азыркы эне. учурда ата-эне болуп дагы кыйнап атат да. Демек баланын тарбиясына коомдун таасири өтө чоң роль ойногонун билдирип атат. Коом ошондой болуп турган дейм. 90-2000 жылдары базарчы балдар деген көп болгон, өзүңүз билесиздер. Разборщиктер деген көп болгон. Ошол ошонун таасири бүгүнкү күндө алардын канына, денесине сиңип калганбы? Азыркы учурда деле ошол абал болуп турат да. Эчке бул эми талаш маселе, бирок баары баягы бала кээде футбол топко окшоп калып атпайбы бүгүнчү? Мисалы, баланы мугалимдер тарбиялаш керек, мугалимдер ата-энелер тарбиялаш керек депчи, бирок азыр сиз айткандай ал мезгилдеги ата-энелер жакшы болгон да. Демек ал мезгилдеги ата-энелер ооба менин балам кемчилик кетирди деп азыр каршысынча болуп атпайбы, туурабы? Айтайын дегеним мен ушул кырдаалды сиз эми көп жылдык стажыңыз катары кантип оңдосо болот? Мындай эми буну бирденик оңдоо кыйын го. Азыр кайсыл жерде болбосун мугалимге асылуу, мугалимдерди уруу, башка дегендейчи, сиздин жеке оюңузда. Эми тарбия бул үйдөн башталат. Баланын эң биринчи тарбиячысы, мугалими бул ата-эне. Тарбия бул баланын адеп аклагын, мүнөзүн, анын баалуулугун калыптандырган бул чоң процесс да. Ал эми мектеп биз билим беребиз. Анан билимди ошо тарбия менен айкалыштырып гана өтөбүз. Бирок эмнегедир азыркы учурда коом деле, ата-эне деле бизден билимге караганда тарбияны көбүрөөк талап кылып жатат. Өздөрү башкара албай калды дел көпчүлүк ата-энелер. Баягы ар ким өзүнүн милдетин, жоопкерчилигин аткарбагандык. Анан экинчи жанагы мынтип айтылат, эгерде күнөөнү моюнга алдырганды үйрөтпөсөң балага, ал мыкты эркек эмес, жоопкерчиликсиз адам болуп өсөт. Биз азыр күнөөнү өзүбүздөн эмес, бирөөгө оодара салууну жакшы өздөштүрүп калдык да. Азыркы балдардын тарбиясынын негизги очогу ошол үй бүлөдөгү жоопкерчилик, үй бүлөдөгү тарбия мыкты болсо, анан мектеп керек. Мектеп ал билим, акыл гана берет. Ал эми тарбия ошол акылды кайсы жерде кантип пайдаланышты үйрөтөт. Билим менен тарбия айкалышканда гана анан кийин күчтүү коом түзүлөт да. Мен мисалы үчүн мына балдарга тарбиячылардын ата-энелер чогулуш кылабыз мектепте, жылына 1 жолу 2 жолу класстык чогулуштар болуп турат, жылына 2 жолу 3 жолу. Ар кандай шартка байланыштуу, темага байланыштуу. Анан ошондо саналуу гана ата-энелер келет. 100% ата-эне келбейт. Анан жанагы баягы эле тартиби жок, баягы эле окуусу начар балдардын ата-энелери келбейт. Анан тарбиячылар эч келтире албайтам, анан телефондо эметсем эле мени уруша калат, укпайт деп. Анан мен айтып калам, бир жерин чымчып же эшикке чыгара бергин. Сага бир ата-эне эмес, сага бир команда келет ошол балада. Азыр мындай мектепти баягы кайра жаратуучу дейбизби, кайра оңдоочу жай катары көрөт да. Биз кайра билим алуучу эмес, оңдоочу жай катары деңиз, эмне кылды, эмне койду депчи. Ошондуктан бул тарбиялоо процессинде бул жалпы бүт баары мектеп эмес, бул айыл башчылар, мисалы үчүн айыл башчы деген айлык алып атат. Айыл өкмөттө социалдык кызматкер деген айлык алып атат. Эмгек миграция жана социалдык камсыздоо, эмгек миграция башкармалыгы, айырды деген бир канча социалдык кызматкерлер бар. Эмне үчүн кайсы бир бала кандайдыр бир башка жакта кокустук болуп калса, же болбосо кайсы бир бала кандайдыр бир суицидке барса, кылмышка барса, келип биринчи мектептен издейт. Аны ошол үйдө болуп атпайбы? Эмне үчүн айыл башчы ошону карабайт? Эмне үчүн социалдык кызматкер карабайт? Азыр бизде мындай болуп калды. Эмне үчүн мугалимде тарбияны баары эметти? Мугалим жоопкер кишини издейт да, ким болбосун. Баягы орусча айтканда крайний ким.
Анан келет, мектепте издейт, бул ушундай болду. Мектепте ким менен сүйлөштү эле, ким менен урушты эле, же кайсы жеке эмне деп койду эле. Анан мугалимге оодара салып, анан кийин ата эне дагы, коомчулук дагы, тиешелүү органдар дагы колун булгап чыгып кетип атат да. Жоопкерчиликтин жоктугу тарбиянын жоктугу менен барабар. Баардыгы өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек. Ата эне биринчи орунда. Мектепти биз билим берүүчү гана мындай орган катары. Мисалы үчүн милиция эмне кылат? Өзүнүн тиешелүү функционалдык милдети бар. Биз милициянын ишин прокуратурадан же прокуратуранын ишин СМП кызматкерлерин сурабай атат. Айыл өкмөттүн ишин акимияттан сурабай атат. Облуу администрациянын ишин акимчиликтен сурабай атат. Эмне үчүн биздин айыл өкмөттүн ишин бизден сурайт мисалы үчүн. Эгерде мектепке тиешелүү болуп калса, билимге тиешелүү болуп калса, макул биз жоопкерчиликтен качпайбыз. Бирок үйдөгү ишке, баланын тарбиясына, үйдөгү мамилеге келип туруп аны мектепке аралаштырып, мектепке жоопкерчилик арттырып жиберүү бул такыр туура эмес да. Ой, эчке бул өтө комплекстүү нерсе, тарбиячы өзүңүз айтмакчычы. Анан эми мен мындай азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр баягы макам деп коебуз, статус же болбосо авторитет деп койбойбузбу? Мен айтайын дегеним ушул. Мугалимдердин аброю барган сайын буга чейин аябай эле бир төмөндөп кетти. Эми бүгүн Кудайга шүгүр мугалимдерди колдогон, мугалимдерди кубаттагандар бар. Анын арасында айтайын дегеним мугалимдин статусун эмне көтөрөт? Баалуулук көтөрөбү же материалдык баалуулукпу, моралдык баалуулук көтөрөбү сиздин оюңуз боюнча? Эми биз мугалимдердин статусунан айтаардан баштап мынтип суроого эле жооп издеп көрсөк болот да. Мугалим келечекти жаратуучу болсо, эмне үчүн мугалимдин кадыр баркы жок? Эмне үчүн мугалимдин баасы жок? Буга эми биринчиден материалдык баалуулук болуш керек. Себеби мугалимдердин акысы эң төмөнкү акы төлөнгөн кызмат болуп келген. Буга чейин, мына апрелдин айлыгын алганга чейин эң аз акы төлөнгөн кызматтын баасы жок. Мисалы, сот органдары 300 миң, 500 миң алабыз деп атат. Демек бүгүнкү күндө 300 миң, 500 миң алса, демек буга чейин алар 100 миң деп алгандыр. Эми дароо эле 10 миңден 500 миң чыгарбайт да. Укук коргоо кызматкерлери, жогорку бийлик өкүлдөрү, алардын төлөмү жогору. Мындай кийим алганда деле базарда кандай кийим сатылат? Жана бутик деп коебу. Кандай кийим маркет, супермаркет. Акчаңа карап базарга барасың. Дал ошол сыяктуу адамдар биз жалпы эле дүйнө эли, кыргыз эли, биз баарыбыз эле адамдык баалуулукка караганда материалдык баалуулукту каалайбыз жогору коебуз. Коюп эле келе жатабыз. Мисалы үчүн жакшы кымбат көйнөктү тойго кийип барабыз, арзан көйнөктү үйгө кийип алабыз. Мисалы ошол сыңарда да. Демек материалдык баалуулук мугалимдин эмгеги жогору бааланыш керек. Бул негизги статус үчүн эң чоң фактор. Бул жеке менин көз карашымда да. Мына Кудайга шүгүр, эми кече апрель айында мугалимдердин тоолуу жердегилер 120 миңге чейин алышты деп атат. Анан мына бизге окшогон шаар айылгадагылардын эң төмөнкүсү 35-40 алып атат. Бул үчүн мен өзүмдүн атымдан, анан жалпы эмгек жамааттын атынан президентибизге, тиешелүү бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирип кетким келет. Демек мугалимдердин статусунун материалдык баалуулугу бир тепкичке жогорулады деп эле кес айтсам болот. Анан экинчиси, мугалимдин иши көзгө көрүнбөгөн иш. Көзгө көрүнбөгөн иш эч качан бааланбайт. Ал көрүлбөйт да, бааланбайт да. Мугалим келечекти жаратуучу, демек анын иши белгилүү бир канча бир жылдан кийин, кеминде 15 жылдан кийин. 15 жылдан кийин натыйжалуу болот. Элге деген тез жыйынтык чыгарып, коомчулук тез мындай. Бүгүн башка органдар ошондой жеке маселеси менен барасың, аз дегенде бир жумада, узак дегенде бир айда жыйынтыкты чыгарып колуна карматат. Муну бул баалуу иш, бул бүтүрдү дейт. Бизде эмне дейт? Сумкасын көтөрүп, туфлини кийип, тыкылдап эле ары басат, бери басат, кылган ишин дайын жок деп. Биздин ишке көзгө көрүнбөйт. Демек көрүнбөгөн иштин баасы жок. Ал бааланбайт да, эч ким көргүсү келбейт. Анан үчүнчүдөн, коом менен, ата эне менен байланыштын жоктугу. Жок эле деп айтам. Мисалы үчүн, ата эне мектепке качан келет? Баласын же чымчып, же урушуп, же бурчка тургузуп, же ишке чыга берсең ошондо келет. Коомчулуктан айыл өкмөт качан келет мектепке? Чоң бир тапшырма болгондо, тапшырманы аткартуу үчүн келет. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, органдары мектепке эмнеге келет? Пландуу текшерүү болгондо, текшерип, кемчиликти таап, сөккөнү сөгүп, айдаганын айдап, результат берүү үчүн келет.
баардыгы мугалимдин ал акыбалын жагдайын анын Тажрыйба ийгилигин жетишкендигин тажрыйбасын билейин деп келбейт. Булар баары ошол үчүн келет. Демек мугалим бул коомдон алыста. Мугалим өзү менен өзү казанда кайнап атат. Мисалы үчүн эч бир айыл өкмөттүн барып эмне көйгөйүңүз бар, эмне иш кылып атасыз, кандай жардам керек деген жардам болбойт. Текшерүүчүлөр барат, бүт текшерүүчү органдар өтө эле көп. Баардыгы барат, ошол баягы жазып берген эстеткичин алат да, анан кийин шыкылдатып анан ошо менен текшере баштайт. Анын кандай жагдай, эмнеси бар, бул жок. Демек ата эне менен коомчулук алыста да. Коомчулук менен ата эне мугалим үчүн өтө алыс. Мугалим өзү менен өзү кайнап отурат. Анан кийин үчүнчү эске биринки ушул жерде жана азыр аябай бир жанында болуп атпайбы, 3-3 деп мугалим, коомчулук, ата эне деп иш чаралар өтүп атат го. Бул канчалык деңгээлде жардам берет дейсиз? эми мурда Же бул жөн эле формалдуулук үчүнбү? мисалы үчүн мурда мынтип этет, 3 бурчтук ата эне, коомчулук, Бала. мугалим, ата эне, бала деп. Мурда ата эне менен мугалим балага багытталчу эле да. Ата эне дагы, мугалим дагы балага багыт берчү. Бири тарбия, бири билим берчү. Азыр ата эне менен бала мугалимге багыт берип атат. Эмне кылсам экен ошону депчи. Ата эне дагы, бала дагы багытты мугалимге коюп койгон. Кантип эмне кемчилигин издеп эмне койсун. Мисалы, мына бүгүнкү күндө мына кызматкерлердин ичинен баласын окутуп, тарбиялап, азбы көппү билимиңди берип, колуңан келген аракетти жасап, ошонун жакшы болушуна көмөк көрсөтүп аткан баланын ата энесинен мугалим токмок жеп атат. Ооруну дарылап, өлүмдөн арачалап, айыктырам деген оорулуунун туугандарынан дарыгер токмок жеп атат. Бул экөөнөн башка эч ким токмок жебейт. Бул турмуш. Бул эмне үчүн? Анткени бул статус жок. Биздин статус жок. Укук коргоо кызматкерлерине сөгүп эле кой. Өтө катуу мыйзам бар, чара бар. Жогорку бийлик өкүлдөрүнө сөкмөктүгү сындап эле кой. Өтө жогорку мыйзам бар. Көрдүңүздөр, демек бул жанагы колдоо, моралдык колдоо, материалдык колдоо бул статус үчүн эң чоң нерсе да. Эми ошон үчүн жанагы 3 илтик биз үчүн эмне берип атат. Эми мен баардыгын эле жамандап айтпайм. Жакшы, мыкты ата энелер бар, мыкты балдар бар, мугалимдерди колдоп турган ата энелер бар. Бирок көпчүлүк басымдуу коомчулук мугалимге эмнегедир нааразылык күчү. Мисалы үчүн мына айлык акы боюнча. Айлык акы көтөрүлгөнгө нааразы болгон адамдарды угуп көрүп атабыз. Эмнеге силердики көтөрүлөт депчи. Эмне иш кылганыңар силердин айлыгыңар ушунча аласыңарбы депчи. Анан биз айтып калабыз, ой, бизди эмне мынча жаман көрөсүңөр депчи. Биз эмне кылдык силер? Эмне мынча бизди жек көрөсүң? Демек бу жерде жалпы коомдун аң сезимин өзгөртүш керек. Коомдун аң сезимин бул жетекчилер өзгөртөт, бийлик өкүлдөрү өзгөртөт. Себеби биз барып алып туруп эле, мисалы үчүн паркка кирип алып туруп эле мен мугалимим мени сыйла деп айта албайбыз да. Аны жетекчилер өзү баштап барыш керек. Мындай неме барганда текшерүүчү органдар барат. Эми тим эле башкача барат. Мисалы үчүн. Ал мындай бизге башкалар үчүн элементардуу болушу мүмкүн, бирок ал мамиледен башталат да. Ошондуктан эми ата эне, коомчулук, мугалим, бала деген 3 илтик бул канча жылдан бери эле келип эле атат, канчалык деңгээлде ишке ашып атат. Эми бул ар кимдин өзүнүн иш аракетине байланыштуу. Бул ата энеден. Бирок эми баягы балдардын тарбиясына мектепке караганда ата эне көбүрөөк жооп берүү милдетти ашырыш керек да, бериш керек. Ошо сиз жоопкерчиликтүү болдуңуз. Ата энелердин жоопкерчилигин күчөтүш керек да. Эң негизи. Эчке мынау теманы кесиптик жака бурсак да, сөзүчү. Сиз жетекчи катары, директор катары бир топ жылдан бери иштеп атасыз. Эми бүгүн директорлорду, мектеп жетекчилигини конкурстук негизде кабыл алып атат. Анан айтайын дегеним, ошол кээ бирги директорлук кызматка барган мугалимдер мындай практикалык жактан мындай жардамга муктаж болгонун көп угуп калабыз да. Айтайын дегеним ушул кесиптештер менен чыгыша албай, келише албай калган учурлар бар да. Же болбосо жамаат менен, же болбосо дагы ата энелер менен деген. Сиздин тажрыйбаңызда ушундай болгон учурлар болгонбу? Деги эле ушул жаңы директорлорго кандай кеп кеңеш бересиз?
директорлук жаңы директорлордун тандоонун эме конкурс менен деп баягы компьютердик сынак менен алынып атат эми мына 2022 жылдан бери. Бирок ал немени жанагы мен бир жаңы директор болгондо Бишкекте ошондой мугалимдер күнүнө карата чоң жыйын болду. Ошо Дос Кредо банктын жетекчиси бир орус улутундагы жигит экен. Ошол ушинтип айтты эле да. Сиздер жана азыр эми 12 жылдык билим берүүдө коммуникация деп тур баарлашууга, маектешүүгө, баягы баланын окуган билимин турмушта колдонууга, мамилелеш болууга үйрөтүп атпайбы, негизги багыт ошого болуп атпайбы. Ошондо ошол киши айтты эле да, ошол сиздер мына жогорку окуу жайдын студент неме мугалимдери, сиздер жанагы предметиңиздерди эле окутпастан, сиздер мындай адам менен мамиле түзүүнү, клиент менен иштешүүнү үйрөтүңүздөрчү деп кайрылды да. Анткени мен колума келген жаңы окунуп бүткөн мына банк кызматына келген балдарды, кыздарды мен кайрадан окутуп атам. Мен аларды баарлашууга, мамиле түзүүгө кайрадан окутуп атам, клиент менен иштешүүгө. Себеби банктын кызматын клиент гана өстүрө алат деп айткан эле да, ушу канча 10 жылдай болуп калды. Анан мына эмедеги жанагы азыркы учурдагы директорлордо ошондой сапат жок да. Конкурстан өттү, компьютердик тесттен өттү. Анан кийин документтерди биринчи тапшырылат, ал өттү, анан конкурстан өттү. Балы мурда 60%дан жогору болчу, азыр 50% болуп калыптыр. 50%дан өттү, 50-51% болду. Буйрук чыгарып коюп атат да. Анан келгенден кийин алар келип анан директор деген ушуп келип анан креслого асмандан түшүп конуп келген чымчыктай болуп, анан кийин авторитардык бийлик менен, жеке бийлик менен мен сени чаба калам, кое калам деп алып атат да. Ал мугалимдерге жакпайт. Мугалимдерди жана жетекчи кандай болуш керек, лидер кандай болуш керек деген жанагы китептерде айтып жүрөт. Жетекчи деген башкарат, буйрук берет, лидер деген жетелейт, жетекчи деген мен дейт, лидер деген биз дейт деп айтылат да. Дал ошол директорлук сапатка эң негизги сапаттардын бири да. Келгенден кийин ошо жамаатты баягы келип эле кадр маселесине көбүнчө аралашпай атат. Келгенде эле мугалимдерди жанагы жүктөмдөрүн, жумалык жүктөмдөрүн кыскарта коюп, өзүнө тиешелүү адамдарга кое коюп, калыстык болбой атат, адилеттик болбой атат. Калыстык, адилеттик болбогон жерде сөзсүз түрдө жаңжал болуш болот. Анткени мисалы үчүн директорду мени аябай жек көргөн мугалимдер бар, мисалы үчүн. Бирок алар мыкты мугалим, сабакты мыкты берет. Мен анын мыктылыгын мыкты деп айта албасам, менин жетекчилик касиетим жок. Мен мыкты деп айтканым үчүн алар үндөбөй турат. Эгерде мен аларды мыкты экени мыкты дебесем, мага мисалы үчүн номер 1 душман болот. Мен менен эң жакын болгон, менин сырымды билген эң жакын мугалим бар. Бирок жоопкерчилик нөл. Мен анын жоопкерчилиги нөл деп өзүнө ылайык мамиле кылып иштей талап кылбасам, анда мени калыстагым. Демек директорлордун эң негизги терс жагы ушул буйрук берет келгенде эле, анан калыстык, адилеттик жок. Калыстык жок жерде сөзсүз түрдө жанагындай бөлүнүү, жарылуу, баягы директордун кишиси, анан кийин бул мындай деген бөлүнүү жарылып атат. Ошондуктан жаңы келген директорлорго биринчиден ошол чоң адамдар менен, балдар менен оңой тил табышат, баланы деген алдап коет, баланы деген кээ бирки балдарга катуураак сөз таасир этет, кээ бирки балага алдоо, кээ бирки балага такыр эле көңүл бурбай эле эмне болот экен деп алыстан байкап бирин секин эми ар кандай. Бирок чоң адамдар менен тил табышуу бул өтө кыйын да. Ошондуктан жаңы келген директорлордо ошо мамиле түзүү, анан кийин баягы мен деген эго күчтүү болуп атат, анан калыстык, адилеттүүлүк жок болуп атат. Ошондуктан ар кандай баягы мектептердеги чыр чатактар ошондон улам болуп атат окшойт деп ойлойм. Жакшы эжеке, анан эми мындай да мыкты мугалим деген маселе, идеалдуу мугалим деген маселе бар да. Деги эле мугалим, сүйүктүү мугалим болуш үчүн, балага жаккан мугалим болуш үчүн эмне кылыш керек? Бүгүнкү күндө ошондой боло алабы? Себеби бүгүн коом башка, бүгүн азыркы жаштардын ою, жаштардын информациясы, жаштардын алган маалыматы такыр бөлөк да. Деги эле сүйүктүү мугалим болуш үчүн эмнелер талап кылынып атат бүгүн? Эми мыкты мугалим болуш үчүн биринчи мыкты мугалим өзү билимдүү болуш керек. Азыр мынтип айтат да, мына министр деле көп жолу ушуларга караганда
Мугалим баладан бир кадам алдыда, бир кадам эмес 1000 кадам алдыда болуш керек. Өзүнүн адистиги боюнча. Мисалы үчүн мен кыргыз тили жана адабиятынан мен өзүмдүн адистигимен баладан 1000 кадам алдыда болушум. Мен кайсы учурда кандай суроо болсо предметке тиешелүү жооп беришим керек. Мыкты мугалим. Анан экинчиден билимдүү мугалим алган билимин балдарга жеткире алыш керек. Ошол мыкты мугалим да. Жеткире алыш керек. Жеткире алыш керек аны. Баягы жалпак тил менен жеткиреби, илимий тил менен жеткиреби, оюн менен жеткиреби, же бир бор менен жеткиреби? Салттуу сабак деген мурдагы бизде окуткандар ошо бир бор менен эле Жеткирип койчу эле. болду, жеткирип Бүгүн аябай талап көп Бүгүн сабакка. аябай талап көп, усулдар деген аябай көбөйдү, техника деген аябай көбөйдү, медиа сабаттуулук деп аябай көбөйдү. Бирок анын балага жукпай атат да. Аны телевизордон деле көрсөтүп атасың, оюн менен да өткөрүп атасың. Анан эле кирип алып эле ошо бир эле суроо берсең, жок, сөзүн таппам. Бир эле суроону башкача кылып берип койсоң, ошол эле берген жоопту кайра жок. Демек, көрсөтмөлүк болгону менен балдарда эмнегедир мугалимдерде ошол жеткирүү, сабак өтүп жаткан билимин жеткирүү бир аз жетишсиз болуп атат окшойт дейм да. Анан экинчиден мугалим жоопкерчиликтүү болуш керек. Сабакка деген жоопкерчилик. Азыр бизде жана хайп деп коет терим менен, анан популизм болуп атат. Баягы балдар менен ар кандай нерсени тартып эле оюн сабак кылып койсо эле о деп атат. Ал чыныгы практика жүзүндө болуп атабы, болбой атабы, бул экинчи маселе. Мисалы үчүн бизде андай нерсе жок. Бизде мисалы үчүн экранды тиктегенде, телефондун экранын тиктегенде бизде сүр басат. Кадимкидей эле. Себеби биздин жоопкерчилик биздин артыбызда ошончо киши тиктеп турат деген сөз. Жоопкерчилик жогору деңиз. Азыркы мугалимдерде жок. Шарт тартат, даяр актер, актриса. Анан кийин аны көргөн адамдар, ушул тартып атат, ушундай, менин балам ушул окутсун, менин балам ушуга бер деген талап болот да. Анан кийин талабын аткарабыз, бирок ал канчалык деңгээлде болуп атат? Жоопкерчилик. Анан үчүнчүдөн баягы эле директорлорго болгон калыстык, адилеттүүлүк мугалимде да болуш керек. Мугалим баланы туура эмес калыс баалабадыбы, баланын мугалимге болгон ишеничи жоголот. Жок. Мисалы үчүн кимдир бирөөнүн жакын таанышы ошол класста окуса, же болбосо кандайдыр бир өзгөчө мамиле болсо, ал сабакка жакшы эле мындай тапшырмага толук жооп бербесе да, экинчи бир баладан төмөнүрөөк жооп берсе, экөөнүн баасын теңдеп коюу, же болбосо жакшы жооп берген баланын баасынан жогору коюу, бул калыссыздык, адилетсиздик. Мугалим аброюн жоготот. Ал мыкты мугалим болбойт. Бүт ал айтат, ал окуучулар азыр окуучудан көп сынчы көп. Туруп эле айтат, ал эжеке, ал агай деген туура эмес баалайт, сүйлөсөң сүйлө бер, ал деген жакшы көргөнүн баалайт, сени окуганың бирдей. Сынчыл ойлуу негизи. Демек, мугалимдин мыкты болушу билимдүү болуш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек, анан калыс болуш керек, адилет. Ким ал бала деген бала, кимдин баласы болбосун, кандай үй бүлөдөгү бала болбосун, кандай мүнөздөгү бала болбосун, анын аракетине, окуусуна жараша калыс, адилет баалап баруу. Мына ата-эне менен мугалимдердин көпчүлүк көйгөйү ушундай да. Көп ата-энелер ушинтип Баа үчүн урушат, баа үчүн. Анан биз айтабыз, азыр деген бара мына жаңы билимдерде баа койбогула дейт. Жөн коюң бааны. Балаңыз билсе болду. Жана чакырып мугалимди айтып дейсиң, бирок баягы бирото эле мугалимди салып бербейсиң да, ал деген жөн эле мындай коюптур деп мугалимди актаганга аракет кыласың. Бирок чын-чынына келгенде, аттестатка келгенде баары олойдун атпайбы? Алтын тамгага келгенде баягы 1-класстан 10-класска чейинки баалар каралып, анан алтын тамга берилип атат. Аттестат келгенде барылып атат. Анан баа дагы биз эми баланы көбүрөөк мындай баага көп басым жасабы, сен билгин деп жооткотконубуз менен, бирок документке келгенде баа конкурстук негизде сөзсүз түрдө кагаз роль ойноп коюп атат. Ошондуктан мыкты мугалим бул үндөбөй эле, эч кимге эчтеке билдирбей эле жүргөн мыкты мугалимдер бар. Өзүн эч жака жарыялабайт. Анан кийин ар бир кадамын жарыялап жүргөн мыкты мугалимдер бар. Эми буну жана мыкты мугалимдин мыктылыгын окуучу баалайт. Окуучунун көзү менен караш керек. Балдар эле баалап коет азыр. Азыр анан класстар тандайт, мисалы үчүн кээ бирки мугалимдер сабак бере берсе, азыр балдар арыз жазышты билет. Кадимкидей эле арызды жазып, мурда жанагы ящикке сачылып, азыр ящик жок эле алдыңызга алып келип, эжеке ушундай биздин мына сабакты мына мугалимге алып берсеңиз. Ушул мугалимге эмнеге монтип атасыңар? Анын себептерин айтат. Мындай болду, мынтип.
бизди ушул эжек. Ал каттууго каттуу тиет, бул жумшак болот беле десем, мейли каттуу тийсе да бизге биз жумшак тийгени менен биз билбей атпайбыз, биз билишибиз керек. Мугалим эстешүү көтөргөт, анан кайрадан ага убакыт берип мына үйрөн, эми мен сразу алмаз. Эгерде дароо эле ошол окуучунун немесин канааттандырсаң, баардык класс арыз жазып берет. Ал жагы да бар Ал деңиз, жагы да бар, демократия болуп кетет деңиз. Айтат деген биз арыз жазайлы, алмаштырды деп балдар сүйлөшөт, анан келет, анан чакырып эртеңден баштап өзгөр мындай кыл. Анан сүйлөштүм, эртеңден баштап ушул кемчиликтер жоюлат. Эгерде бир ай убакыт, эгер жоюлбаса анан алмаштырам. Бир айдын ичинде болот. Эгер ар бирин канааттандырып берсең, эртең өзүң менен эле балдар калышы мүмкүн. Анан өзүңдү да жазып чыгарат, башка Балдар беттер ушундай берип. баланын ою бала дегендей аябай жакшы болуп атат өзүңүздүн тажрыйбаңызды. Эми мындай кылалы, кеп тизгинин өзүңүздүн мектеп комплексине деги эле сиздерде кандай болуп атат? Акыркы жылдардагы жетишкендиктер, кече жакында бир окуучуңуз республикалык олимпиададан алдыңкы орунду алып келди, ушул комплекс тууралуу да айтып өтсөңүз өзүңүздүн. Эми биздин комплекс мурда бул баягы Гимназия Союз болчу. мезгилинде 1959-жылы ачылып, чабандардын, малчылардын балдары. Эми Союз мезгилинде билесиздер, план көбүнчө ушу мал чарба жаатында, эт багытында, сүт багытында дегендей. Анан алардын ата энелери тоолоп таштап көчүп жүргөндүктөн ошолордун балдары үчүн интернат болуп ачылган экен. Андан кийин 90-жылдары жана жаңы типтүү мектептер ачыла баштаганда, баягы колхоз жоюлду, мал чарба жок дегендей жаңы типтүү мектептер ачылганда, ушул 93-94-жылдары Ноокат жатак гимназиясы болуп түзүлүп, мурда интернатта 1-9 чейин алынып, кийин анан гимназия болгондо 6-класстан 11-класска чейин алынып гимназия болуп, андан кийин 2002-жылы мына биздин өзүбүздүн жердешибиз, жазуучу, публицист, кинорежиссер ошо Мырзагапаровдун аты берилип, ошондон бери улам билим берүүдөгү өзгөрүүгө байланыштуу Мырзагапаров атындагы жөндөмдүү балдардын жатак гимназиясы болду. Анан мына былтыр 2022-жылдан баштап мектептердин статусу жоголду. Статус жоголгондо ушул жалпы билим берүүчү жатак мектеп комплекс болуп калды да. Анан биздин буга чейинки багытыбыз мурда гимназия болгондо математика, информатика, тил багытында келген. Андан кийин гимназия менен лицейлердин жоосу кайрадан өзгөрүлгөндө, лицейлер математикалык, табий илимдер багыты, ал эми гимназиялар гуманитардык багытта өткөндө, биз тил багытына басым жасадык. Англис тили окутулду, кошумча түрк тилин окутуп, кружоктордун эсебинен университетте мугалим таап окутуп жүрдүк. Анан немис тили ачылды, анан япон тили. Тилекке каршы мына бул жалпы статустун баарын бириктиргенден кийин кошумча сааттар жабылып калды, ийримдер жабылып калганда, баягы биз окутуп жүргөн япон тилдери, немис тилдери, түрк тилдери жабылып калды да. Анан азыр бизде кадимкидей эле орто мектептегидей эле жалпы билим берүүчү мектеп 5-класстан кабыл алынат. Кошумча билим берүүчү ийримдер жок. Жалпы базистик Кыргызстан боюнча эле мугалимдердин жалпы билим берүүчү мектептерге таандык базистик план программасы менен иштейбиз. Бирок ошентсе дагы негизги мектептин аброюн көтөрүүчү, мектептин рейтингин жогорулатуучу бул мугалимдер. Мугалимдер, предметтик мугалимдер күчтүү болсо, ошол жерден күчтүү окуучулар чыгат да. Мен акыркы 5-6 жылда ошо кайсы жерде кандай күчтүү мугалим бар, химик ким, тилчи ким, математик ким, ошолорду эметип, биринчи жана айкалыштыруу системасында иштетип, андан кийин 1 жылдан кийин толук биротоло өзүбүзгө өткөрүп алып, толук кандуу кылып, жакшы мугалимдер тартканга аракет кылдым. Мына ошонун айынан жалпы республикалык олимпиадада, предметтик олимпиадада, эл аралык олимпиадаларда ийгиликтер бар. Бирок тилекке каршы республикада чыгыш өтө катаал болуп калды да. Мына быйылкы барган балабыз өтө күчтүү физик. Ушунда дээрлик баардык эле предметтен күчтүү. Баягы күчтүү баланын предметтери талаша баштайт. Баягы сулуу кызды жигиттер талашкандай эле күчтүү окуучуну талашат. Анан акыры баланын каалоосуна коет, кайсыга барасың деп. Кадимкидей баланы талашып, мугалимдер урушканга чейин барат. Билал беле аты ким эле? Тейит. Тейит. Кызыл Тейиттен болот. Анан акыры баладан сурады, эмне кайсыга барасың ба? Мен өзү физиканы тандадым, мен физикага эметип атам деп. Анан жакшы чыкты. Быйыл республикадан жөнөй алмак биздин бир эмебиз жанагы 5-орун болду. Анан 5-орундан дагы кийин эметип калды.
неме тейиттин алдындагы бала да баягындай 7 барарда кармалган шылсанын иши жокко чыгып бул кайра бир тепкичөдө чыкты да. 4-орун болду. Анан анын алдындагы балдардын баардыгы жеке мектептерде. Жеке мектептерде мүмкүнчүлүк көп да. Жеке мектептерде алар ата эне төлөгөн акыга карап, мына кечээ депутаттар иштеп чыкты. Эң аз айлык, аз акы 50.000 сомдо 1.300.000 чейин төккөн мектептер бар экен. Немеге соц тармакка чыкты. Эң аз акы төлөнгөн 50.000 сом деди, эң жогорку 1.300.000 ошондой. Ал болгон аттестат алып чыгат. Бирок ал жерде мүмкүнчүлүк көп да, ошо ата эне карап алар кошумча мугалимдерге жүктөн берет. Мисалы үчүн математикадан 4 саат болсо, мен дагы саат 4 сааттын акчасын төлөйм, 8 саат. Физикадан мынча саат, англис тилден мынча саат. Кошумча 20 берем, ал мынча төлөнөт. Алар өздөрүнүн программасын өздөрү өзгөчө жана жеке мектепте иштеп атпайбы? Ошол балдар менен чабышып чыгып атпайбы биздин бала? Анан алдыда бүт жеке менчик мектептин бала. Анан ошого мен мынтип эметип калдым дейм. Могу жогорку бийлик жетекчилерине бир кайрылуу жазыш керек, эмне кылыш керек? Болуптур эми гимназия, лицей, жалпы билим берүү бир кылсын, бирок жеке мектепти ажыратыш керек. Анын башынан баштап эле, мисалы үчүн район айырда аймактык кылыштын кереги жок. Мисалы үчүн райондо канча жеке мектеп бар? Ал. Анан областтык жеке мектеп өзүнчө барса, ошондо баягы миллиондоп акча алып аткан жеке мектептердин дагы деңгээли чыкмак. Мисалы үчүн айтам да, анан бизге окшогон мына айыл жериндеги балдарга да мүмкүнчүлүк жакшы болмок да. Анан эл аралык олимпиададан бизден былтыр Райымберди чыкты, фамилиясы эсиме чыгып атат. Анан ошол бала дагы 2 эл аралык олимпиададан чыгып, анан Нью-Йоркко, анан Сингапурга чакыруу келди, бирок тилекке каршы каражаты жоктугунан барбады. Ошол балабыз эл аралык олимпиададан 1-орунду алып атат, областтык олимпиададан 2-орунду алып атат. Эми ушуну мен эмне дешти билбейм да, кандай болуп калды. Эми адам фактору деген бар болуш керек. Эми азыр билим берүү рас өзгөрүп аткандан кийин олимпиаданын жүрүшүн да өзгөртүш керек. Жыл мектебинин сынагын да өзгөртүш керек. Жыл мугалими, мыкты мугалимди да өзгөртүш керек деп калдым да. Себеби билим берүүдөн бизден окутуунун жаңы усулун, жаңы талап кылгандан кийин ошого окшогон сынактарды, олимпиадаларды дагы бир өзгөчө типтеби, бир кандай кылып өзгөртсө, чыныгы билимдүүлөрдүн эми реформа дегенден кийин орусча айтканда отүдө баштан аягына чейин реформа жасаш керек дейм да, бүт баардык тармакка билим берүү. Ошондо билимдүү балдардын жакшы мүмкүнчүлүк болуп калмак. Рахмат эжеке, аябай жакшы маек болду. Баягы билим берүүнүн күнгөй тескейин бир сыйра өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн пикирди дегендей жакшы өзүңүздүн ой пикириңизди айтып өттүңүз. Эми бизде подкастыбызда акырында эркин микрофон дейт. Ошол каалаган ой пикириңиз, сунушуңуз болсо айтсаңыз болот. Эми сунуш дегизгисе, мугалимдердин кадыр баркын коомчулук көтөрүш керек. Биринчиден, мугалим бул жакынкы ушунча жылда, жакынкы 10 жылда, 20 жылда жоголуп кетүүчү кесиптерди бир жарыялады эле. Мугалимдик кесип бул жоголбой турган кесип да. Байыркы заманда деле колунда бар байлар деле, колунда бар падыша деле баласын ушул айылдык молдого берип каттанысын деген экен. Ал кесип жөнүндө такыр түшүнүгү жок болсо деле, ошол билимдүү болсо экен, ошол жанагы дин кабыл алынып, дин күчөп турган мезгилде мүмкүн Куран китептин өзү окуса экен, мазмун түшүнсө экен деген мааниде берсе керек. Демек, мугалимдик кесип бул жер оодарылуу, амтар теңтер болуп, кыямат кайым болуп кетмесейин, бул жоголбой турган кесип да. Демек, жоголбой турган кесипти жалпы коомчулук Япониядагы мугалимдердин деңгээлиндей жеткириш. Бул жалпы элдин колунда. Элдин колунда болгондо да эл жетекчилерди ээрчийт. Демек, жетекчилер ошол кадамды ачыш керек, басыш керек. Анан экинчиден мугалимдерге колдоо. Мугалим баягы 5 жыл, эми азыр магистратура болуп 6 жыл окуп калды. Ошол бойдон эле калып, анан 5 жылда бир өз билимин өркүндөтүү үчүн жана ош билим берүү институтуна гана барып калып атат. Мугалимге тынымсыз өсүп, коом менен кошо айкалышып өсүп туруу мугалимге жакшы мүмкүнчүлүк колдоо керек. Каржы керек. Мисалы үчүн баардыгын окута албаса дагы кайсы бир бөлүмдөн, кайсы бир темадан, ар бир мектептен кылып туруп мугалимди тынымсыз өнүктүрүп туруу керек. Мугалим тынымсыз өнүгүп окуп турган мугалим күчтүү мугалим, күчтүү мугалим күчтүү окуучуну жаратат да.
Ошондуктан менин эң суранычым ушул мугалимдерди колдоо, мугалимдерди коргоо, мугалимдердин жашоо шартын жакшыртуу, алардын мыкты жашоосуна, мыкты эмгектенүүсүнө жакшы мүмкүнчүлүктү берүү мезгилдин талабы болуп окшойт деп ойлойм. Рахмат эжеке, чоң рахмат. Биз дагы ушул сизге атайын убакыт ажыратып келгениңизге терең ыраазычылык билдирип, Куштарбек Кимсанов агайыбыздын "Апам бар кезди сагындым" деген ушул жакшынакай китебин белек катары сизге берип коелу. Биздин чоң рахмат Сиздерге сизге, да чыгышыңыздарга ийгилик. чакырганыңызга Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, билесиздер, сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык. Биздин бүгүнкү берүү боюнча, бүгүнкү подкаст боюнча ой пикир сунуштарыңыздарды күтүп калабыз, комментарийиңиздерди күтүп калабыз. Саламатта калыңыздар.